Бул хадистен далил болгон жери пайгамбарыбыз биринчи сурады. Сен ошо назыр кылган жериң, ошол жерге барып төөс оёюн дедиң. Ошол жерде бутпарастар өздөрүнүн буттарына сыйынып курмандыктарын чалчу эле деп сурады биринчи. Эгерде ошондой чалган жер болгон болсо, ооба дегенде анда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайтармагы. Ал жерде назырыңды аткарба деп. Андан кийин экинчи нерсени сурады. Ал жерде бутпарастар майрамдарын өткөрчү эле деди. Анда да жок деди. Эгерде майрамдарын өткөргөн жери болсо дагы эмне? Анда ал дагы болбойт дейт. Азыркы күндө жана айтып өткөндөй эле бизде көп жерлер бар ушундай. Аллахтан башкага барышып адамдар курбандык чалышат. Абшыр ата, Арсланбап, Сулайман тоо, Таштар ата деген теңирчилер, ошондор көп арбактарга арнашып курбандык чалышат. Ошол жерлерге мусулман адам барып алып туруп курбандык чалбаш керек. Тилекке каршы бир нече жыл мурда белгилүү динге таандык болгон дин алым деген адамдар эле теңирчилер менен кошулуп алып, биз бардык диндер ынтымактуубуз деп ошо Таштар атага чогулуп алышып, мусулмандары да курбандыгын чалышты, теңирчиси да курбандыгын чалышты. Бул деген шариятка каршы жана ошол адашкан бутпарастарды колдоо, кубаттоо болуп эсептелинет. Мусулман адам билиш керек, Аллахтан башкага сыйынгандын бардыгы бул Аллах Тааланын душманы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын душманы деп билиш керек. Демек бул бөлүмдөн максат ушул кандайдыр бир ибадаттарды бул Аллахтан башкага сыйынуу эмес, Аллах Таалага сыйынсаң дагы, бирок Аллахтан башкага сыйынылган жерлер болсо, ошол жерде Аллах Таалага ибадат кылган болбойт. Анан бул жерде бир маселе, бул бир гана курбандыкка тиешелүү эмес. Ибадаттын бардык эле түрүнө, ибадаттын бардык түрүнө тиешелүү. Бул курбандык мисал катары. Кайсы бир жерде Аллахтан башкага сыйынган жерлер болсо, ошол жерге барып курбандыктан башка деле бардык ибадаттардын кайсы бир түрүнө Аллах Таалага арнасаң дагы ал тыюу салынат.